Урматтуу улуу кыргыз элим, балким бүгүн бул сөздөр сизге анчейин жакпайттыр. Балким бул сөздөр бүгүн сиз берилүү менен колдоп, аны үчүн жанымды беремин деп жүргөн саясатчыларыңыз тууралуу болгондой сезилип, сиз мага жаман сөз айтып отурган болушуңуз да мүмкүн. Бирок андай кылаардан мурда бир нерсени жакшылап түшүнүп алууңузду сунуштайт элем. Унутпаңыз, эли жерин чындап сүйгөн адам, чындап адал ак адам эч качан Кыргызстандын 1 метр жерин да башка мамлекетке сатпайт. Эч качан кыргыз элинин кен байлыктарын башка мамлекетке берип, өз элине чыккынчылык кылбайт. Элине чындап күйгөн адам эч качан элдин акысына кол салып, кыянаттык кылбайт. Элдин эсебинен миллионер болбойт. Анан дагы бир нерсе. Кыргыз элин чындап сүйгөн адам эч качан кыргыз элине чыккынчылык кылгандарды, ууру кесектерди мактап, жактап, аларга жүгүнүп, аларды колдоп, кубаттап, аларга жагынып, жагалданбайт. Демек, дагы бир ирет белгилеп өтөлү. Шайлоо күнү кабинага киргенде 5 секундага болсо да курсактын же куру кыялдын курмандыгы болуп калбадымбы? Уул кыздарым, неберелеримдин, мамлекетимдин келечегине кыянаттык кылбай атамбы? Эртең жараткандын алдына барганда ушул 2 тыйын үчүн азапта калбас бекемин деп ойлонуп туруп анан добуш бериңиз. Сиздин ошол 5 секундалык чечимиңиз мамлекетибиздин 5 жылдык келечегин аныктаарын түшүнүңүз. Өзүмчүл эмес, мекенчил болуңуз.